Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Биз мына жакта туруп, чет жакта турганда даана байкалып, даана көрүнүп турат экен да. Кыргызстанда эмне болуп атканычы. Бул уруш, жаңжал дегени бардыгы токчулуктан келип чыгат да. Кыргызстанда өтө эле ток болуп кетти элчи. Баягы 90-жылдардагы жүгөрү, баягы загыра жеген күндөрдү унутуп калды. Ошол убактагычы ачыгы да. Болбогон эле кичине ушул көкбөрү улактай турушундай чыр чыгарып атканы бир топ окшойт менин оюмчачы. Анан Маданият министрлигине кайрылам. Ошо Маданият министрлиги көп болсо бир 100 сайт болсо керек, же бир 200 сайт болсо керек, ошол сайттардын бардыгын топтоп бир столго отуруп жылмай эле чечип кое турган нерсе да. Элдеги агрессивдүүлүк алып баратат. Өлдү, аттасын, сойду, зордоду, камады деген жаңылыктар өтө басымдуулук кылып, эл азыр өтө тез нерви жукколуп агрессивдүү. Ошол себептен президент жана ошол премьер-министр, министрлер кабинетинин төрагасы, Маданият министрлиги ушуну бир жумада 10 күндө жолго салып койсо болот. Ким каалагандай тыйыны болсо, ысырапкерчиликтер болуп атат, өлүм болгон жерде союлуп атат. Муну муфтий дагы жолго сала албайт экен. Муну өзү 10 күндө жолго салып койсо болот. Мага ушуну бергилеги, мен бир жумада жолго салып берем. Эгер сала албасам, Кыргызстандан чыгып кетем. Ачык эле айтам. Чересчур болуп кетти Кыргызстандачы, токчулукчу жаныбар сыяктуу болуп калды. Эртең менен багымдат намазга мечитке келген адамдарды көрбөйсүн. Бир мечитке 500-600 түтүн караган болсо 4 адам же 2 адам келет. Мусулманбыз деп баягы көкүрөгүбүздү кагабыздагычы кылган амалыбыз нөл болуп атат. Бул дүйнөдөн баарыбыз өтүп кетебиз, туугандар. Ар бир кылганыбызга, сүйлөгөнүбүзгө, жасаган иштерибизге жооп беребиз. Акыретти дагы ойлош керек. Ким улутчулдук кылса, ким трайбализм болгон болсо, ушундай бөлгөн болсо, жазасын катуулатыш керек. Темирдей тартип керек Кыргызстанга. Мен ошону колдойм. Ынтымакка чакырам баарыңыздарды.